Белоруссиянын эркин күрөш боюнча дүйнө чемпиону үйлөнүү тоюнда колуктусун кубалап жиберди. Эркин күрөш боюнча дүйнө чемпиону Россиянын атынан Токио 2020 жайкы Олимпиада оюндарына жолдомо уткан балбан Заурбек Сидаков үйлөнүү тою өтүп жаткан учурда колуктусун кубалап жиберген. Бул тууралуу орусиялык басылмалар жазып чыгышты. Маалыматка ылайык, Заурбек Сидаковдун үйлөнүү тою Владикавказ шаарында баары ойдогудай шаңдуу өтүп жаткан. Бирок көп убакыт өтпөй тойдун катышуучуларынын уюлдук телефондоруна Заурбек Сидаковдун үйлөнүп жаткан кызы катышкан уяттуу сүрөттөр жана видео тасмалар келе баштаган. Аларды кыздын мурунку жигити тарабынан жиберилгени белгилүү болду. Элдин алдында уят болгон Сидаков тойдон аялын кубалап чыккан. Аны достору эс алдырып, эсине келтириш үчүн шаардан алып чыгып кетишкен. Булак Назар Ньюс KG. Турсунбай Бакир уулу: мени шайласаңар көп аялдуулукту мыйзамдаштырам деп. Турсунбай Бакир уулу шайлоого катыша турганын, эгерде элдин колдоосу менен шайлоодон өтүп кетсе, көп аялдуулукту мыйзамдаштырам деп айтканы интернет желесине тарап кеткен. Бул тууралуу Назира Бегим менен маектешүүдө бул маалыматты төгүндөп, бирок көп аялдуулук боюнча өз оюн билдирди. Анда бүгүн шайлоого даярдыктар болуп жаткан убакта менин атымдан Турсунбай Бакир уулу мени шайласаңар көп аялдуулукту мыйзамдаштырам деди деген жалган маалымат тарашы туура эмес. Куранда жазылган ыйык нерселерди мыйзам катары берилип жатат. Көп никелик же көп аялдуулук бул турмуштук факты турган нерсе. Эгер кол коюп мыйзамдаштырып койсо, мыйзам негизинде аялдардын, ортодо жаралган балдардын дагы укуктары корголуп, бир топ үй бүлөлүк маселелер чечилип жөнгө салынмак. Мыйзам деселе баары ала берет дегендик эмес, анын дагы өз шарты жөнү бар. Эркек кудурети жетип, ортодо адилеттүү боло алам десе, неге каршы чыгуубуз керек? Булак аргумент KG. Азыр белек ала турган мезгил эмес. Роза Отунбаева 70 жылдык юбилейинде гүл алуудан баш тартты. Экс-президент Роза Отунбаева 23 августтагы туулган күнүндө белекке гүл алуудан баш тарта турганын билдирди. Урматтуу мекендештер, достор, коллегалар жана жакындарым, ар дайым даталуу күндөрдө мени чын ниетиңер менен куттуктап, кымбат баалуу гүл белектерди берип келесиздер. Жакындап келе жаткан 23 августтагы 70 жылдык мааракеме байланыштуу кайрадан белектер жана айрыкча гүл белектер тартуулана баштайт. Мен ошол ар кандай баалуу белектерден жана гүл белектерди алуудан баш тартам. Белек алуу мезгил эмес. Дүйнө жүзүндө, анын ичинде кыргыз элим дагы таажи илдетинен далай азаптарды көрдү. Жоготуулар болду. Оору менен күрөшүүдө өмүрү тобокелге салып, дарыгерлер менен катарда миңдеген медсестралар иштешти. Мага бере турган гүл белектерди, ала турган акчаңыздарды 100 сом болсо дагы атайын эсепке которуңуздар. Ыраазычылыгымды билдирип кабыл алам жана топтолгон акчаларды медайымдарга колдоо көрсөтүүгө жөнөтүү ниетим жана тилегим бар. Сиздерге алдын ала ыраазычылыгымды билдирем, дейт ал. Маалымат үчүн, экс-президент Роза Отунбаева пандемия менен күрөшүүгө апрель айында дарыгерлерди колдоого 1 миллион сом, июль айында Бишкектеги жаңы конуштагы ынтымак пандемия менен күрөшүү күндүзгү борборуна 150 000 сом, Талас областтык ооруканасына 150 000 сом жана 1000 бет капты Нарын областына жөнөткөн. Даталуу күндөрдө алган гүл белектерди ар дайым төрөтканалардагы энелерге жана ардагерлерге жөнөтүп келет. Гүл белекке арналган акчаларды 0502 25 2599 сомго салып койсоңуз болот. Сиздин куттуктооңуз эки дарекке Роза Исаковнага жана медайымдарга жетет. Колдоо алган медсестралардын тизмеси боюнча маалымат беребиз деп айтылат маалыматта. Булак аргумент KG. Темирлан Ормуков: Дастан Бекешев америкалыктарга жардам берип, мамлекетке көтөрүлүш чыгарат. Шайлоо үгүт кампаниясында Бекешевдин аты жытыда болбошу керек, анткени Бекешев ар кайсы партияга өзүнүн электоратын сунуштап добуш алып берем деп упай топтоп жүрүптүр. Бул тууралуу пикирин Темирлан Ормуков социалдык тармакка жазып чыкты. Ага кошумча, Бекешевдин шайлоого барбайм, бирок саясаттан кетпейм дегенин чечмелесек, маалыматтар боюнча шайлоодон кийин Бекешев ярый оппозиционер болуп, Жээнбековдун режимине каршы жесткий ход жасайт эмес. Америкадагы кайненеси менен башка связдарын подключать этем деп өзүн сооротуп жатыптыр. Кийин көтөрчү маселесинин бири ага эни Жээнбековдун кызматтагы конфликт интересов фактысы экен. Реформа партиясы парламентке өтпөй калса, дал ушул конфликт интересов фактысын ураан кылып
Айгайлап чыгышат өңдө. Ошондуктан гана Бекешев бул партияга корголоп барган окшойт. Ой курган Бекешев деле чийки турбайсыңбы? Азыр менин дастансыз парламент проектим уланууда. Эми дастансыз реформа проектиси башталды. Андан соң дастансыз Кыргызстан проектиси болот. Андан кийин дастансыз планета проектисин ишке ашырап, сени айга учурам. Айга азиздерден биринчи космонавт болосуң деп жазган Темирлан Ормуков. Булак Назар Ньюс KG. Сокулукта 19 жаштагы жигит мясорубкадан эт өткөрөм деп манжаларынан айрылды. Чүй облусунун Сокулук районундагы Шопоков шаарынын тургуну бир нече манжаларынан айрылды. Бул тууралуу жергиликтүү ММКлар жазып чыкты. Маалыматка ылайык, Кыргыз Республикасынын өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалыматы боюнча Заводская көчөсүнүн 2001 жылы туулган тургуну электр мясорубкада тыгылып калган колун сууруп алууну өтөндү. Окуя болгон жерге номер 23 отрядынын куткаруучулары барышкан. Күбөлөрдүн айтымында коопсуздук нормаларын сактабагандыктан жигиттин колу эт менен бирге мясорубкага тартылган. Техника кандай болбосун коопсуздук чараларын сактоо керек. Бул жигит этти атайын шайман менен эмес, колу менен жылдырган. Келген куткаруучулар мясорубканы артка айландырып, колун чыгарып алышкан. Жигит манжаларынан айрылды. Ал ооруканага жеткирилген деди алар. Булак Назар Ньюс KG. Турсунбек Акун. Өмүрбек Суаналиев моралдык жактан туура эмес кадам таштап алып, эми кантип мурдагы кызматына иштейт. Назар Ньюс маалымат агенттиги белгилүү укук коргоочу, экс-акыйкатчы Турсунбек Акун менен шайлоонун шарапаты менен орун алган айрым жагдайлар боюнча пикир алышты. Турсунбек агай, шайлоонун шарапаты менен кыргыз саясатында түрдүү жагдайлар орун ала баштады. Даражалуу кызматтардын биринде турган Өмүрбек Суаналиев неге шайлоого оппозициялык партия менен аттанды? Кыргызстандагы белгилүү саясатчылардын, мамлекеттик ишмерлердин бири комиссар Катани деген атка ээ болгон Өмүрбек Суаналиев шайлоодо Бүтүн Кыргызстан партиясы менен чыга турган болуптур. Кызыгы, бийлик менен кызматташып туруп, жылкы теппей, жылан чакпай эле президент Жээнбековго айыгышкыс душманга айланган. Кайда болсо да президентке асылып сүйлөгөн партияга барып кошулуп алганы таң калтырып жатат. Депутат болуп калса го жакшы. Депутат болбой калса кантип баштагы коопсуздук кеңешинин төрагасынын орунбасарлык кызматына барат? Негизи мыйзам шайлоодон кийин башталган кызматында иштөөгө жол береби? Мыйзам жол берет, бирок Өмүрбек Суаналиев оппозициялык партия менен шайлоого барып алып, баштагы иштеген кызматына барганга кантип абийири жол берет? Бирок өзү журналисттерге депутат болсом болуп калдым. Эгер шайлоодо өтпөй калсам, коопсуздук кеңешинин төрагасынын орунбасары болуп, мурдагы эле кызматымда иштей берем дептир. Моралдык жактан туура эмес кадам таштап алып, кантип мурдагы кызматында иштей берет? Балким кызматта туруп, оппозициялык партия менен шайлоого баруу эрдиктир. Бийлик менен кызматташып туруп, оппозициялык партия менен шайлоого баруу эрдикке деле жатпайт. Тескерисинче кызматка тырышкандыкка жатат. Мүмкүн жүрөгү оппозициялык партияга тартып жаткандыр. Мүмкүн ошондойдур, бирок азыркы кадамы чыккынчылыкка барабар иш болуп калды. Анткениңиз менен Өмүрбек Суаналиевдин бетке айтканын, өзү иштеп жаткан бийликке каршы пикир айта алган тайманбастыгын баалагандар бар го. Өмүрбек Суаналиев көз караштарын ачык айткан, тартынбаган сапаты бар. Ал бетке айткан лидерлердин катарын толуктайт. Ошон үчүн бийликтен кеткен учурлары болгон. Бийликте туруп, бийликке каршы чыккан мезгили болгон. Бирок азыркысы аларга салыштырмалуу. Таптакыр башкача нуктагы иш болуп жатат да. Ошон үчүн кантип иштейт деп жатам. Ал киши менен жакын мамиледесизби? Жакшы мамиледе болчумун, телефон чалып, мен уюштурган иш-чараларга чакырып турчумун, бирок эмнегедир бирине да келген жок. Баштагыдай чалбай, алыстап кеттик. Негизи комиссар Катани деген атка ээ болушуна менин жана укук коргоочулардын эмгеги бар. Аны өзү да китепке, гезиттерге баса белгилеп жазган, ыраазычылыгын да билдирген, мактоого татыган эрдиктери да болгон. Акаевдин бийлигине эч ким баш көтөрө албай жатканда бийликке каршы чыккан кадамдарга барган. Атамбаевдин убагында президент тарабынан кадырына доо кеткен сөздөр айтылып, кызматы жок жүргөн. Сооронбай Жээнбеков президент болоору менен Бакыйган коопсуздук кеңешинин төрагасынын орунбасарлыгы кызматына даярдалды. Эмнегедир Суаналиев ушунча убакыттан бери иштегени менен бул ишти аткарды, мындай демилге көтөрдү дегенди уга элекпиз. Жогорку кызматта иштеп, айлык алып жаткандан кийин ар бир адам өзүн көрсөтүшү керек эле. Тилекке каршы баарыбыз суктанган, мактаган Суаналиев андай кадам жасай алган жок. Булак Назар Ньюс KG.